Касмалы Бектиянов, Койрочок. Бет туугандан айланса болот. Бирок колуңда бар болсо тууган дайыма сага жакын. Эгер начар болсоң чүйлөсү менен карап жолобой коймою да бар. Койрочоктун өз оокаты агалары бар эле. Ошол бир күнү Куудулду кассарлап чакырып алды. Эй жинди, береги жеңең төркүндөрүнө барам дейт. Сен шайтаныңды коюп, муну атасыныкына ат кошчу болуп ээрчитип баргын. Анан баягы жоруктарыңды баштап, эл журтка шылдыңгыла көрбө. Жакшы болот абаке. Жеңемди кырголдой кулпунтуп, сылап сыйпап ээрчитип барбагандачы. Анда жолго чыккыла эй жинди, деди агасы. Куп болот абаке, дейт да Койрочок жеңесин атасыныкына ээрчитип жөнөйдү. Ал жеңесине кырды кыдыртып, сырды сыдыртып, кээ уруп берип баратат. Жеңеси барып турган сараңдын беле, кайнысы тебетей жасатып кийин, бир көрпө бер деп сураса, аны жалдыратып бербей койгону Куудулдун эсинен кете элек. Буластадып буулум кийген, булкунтуп жорго минген жеңесинин көзү көктү карайт. Анын жүрөгү алап желеп болуп алып учат. Ал жоргонун оозун кое берип зымыратып баратканда, ат кошчу болуп бараткан Куудул анын артынан чаап, ага араң жетүүдө. Кайда булар бир кыйла жерге барганда, жоон топ айылдан бир киши беркилерди көздөй атын кара терге түшүрүп чапкан бойдон келет. Көөдөрүн көтөргөн жеңе андан жай суроого мойну жар бербей, кыйгачтай тартып суйсала өтө берди эле. Куудул токтой калып, тиги жолуккан кишиден жай сураса, ал киши көрүнгөн айылдан кимдир бирөөнүн аялы каза болуп, ошонун төркүн төбөсүнө кабар айтканы бараткан чабаган экен. Бул кишиден кабарды уккан соң Койрочок аттын оозун кое берди да, бир топ жерге дейре узап кеткен жеңесине жете барды. Булар арыраак узай түшкөндө бир белеске чыгышты. Бет маңдайындагы калың айылга эл кыжылдап көп чогулганын көрүштү. Төркүнүнө баратканга сүйүнгөн жеңенин түк эч нерсе капарында жок. Эртерээк жетсем экен дегенде анын эки көзү төрт. Куудул жеңесине сыр билгизбей, аны жандап бастырып баратып, анын атын коштоп алып, ага мындай дейт. Сүйүнүп бардасың жеңке? Ооба. Атаң жакшы көрчү белең? Жакшы көрбөгөндөчү? Жеңе, атаңдын айылы ушул, эми капа болбогун. Капа болбо дегениң эмне, чечек? Жеңе, Кудайдын буйругу экен. Атаңды бука сүзүп өлтүрүптүр. Бейкапар, түк эч нерсе оюнда жок бараткан жеңеси «Я!» деп бир катуу чаңырып алат да, тырмагы ороктой курч экен, өз бетин апчып алды эле, кан жая берди. Караң күн, катуу күн, кара көзүм кашайган экен Ошол өлүңдү көрөң бука сүзөнөк. Согумга союп алгыла десем, курган атам ыйык бука деп тил албай койгон. Атаны кокуй, атаке. Аял атакелеп кошуп айылды карай чапты. Айыл жактан энеке, жеңеке, эжеке, апаке деген өкүрүк кулакты тундурду. Кым-куу чакчелекей. Куудул жеңесин алкынтып чукул коштоп баратканда жеңеси атакелеп боздойт. Айылда жарданып карап тургандар берки аялдын атакелеп кошуп келаткан эмнеси дешип аң-таң калышты. Койрочок айылга жакындаганда жеңесин кое берди эле, чуу чыкканда өпкөсү көп элирген жорго ала качкан бойдон жөнөдү. Андан арыраак бара түшкөндө атасына ыйлап бараткан аялдын башынан элечеги түшүп, чачы саксайып жылаң баш калды. Калың боз үйдү аралай ала качып, жорго араңдан зорго байлалуу аттардын арасына токтоду. Өлүккө чогулгандар Койрочоктон «Куке, тиги жеңең эмне атакелеп кошуп келди?» деп сурашты. Ошондо Койрочок аларга «Кокуй, бул каңырыш угуп атам өлгөн экен го» деген тура. «Ой, анда мен аны үйгө киргизбей токтотоюн» дейт да, табыт коюлган үйгө өксөп ыйлап бараткан жеңесине жетип барат. «Ой жеңе, сабыр эт. Биз каңырыш угуп алган экенбиз. Бөлүк айыл тура. Сенин атаң аман эсен эле кымыз ичип кылгырып үйүндө отуруптур. Жүр, кайра аттан. Элечегиңди барганда оронуп аларсың», деди Куудул. Бети башы кан, чачы саксайган жеңеси тып токтой калат.
Ha Кудай, атам тирүү экен. Ооба, бол аттан. Бул айылдан чыгышкан соң Кукең жеңесине караса, анын бетинин чоло жери жок. Ал өз бетин өзү тытып таштаптыр. Куудул чоң суунун боюна аны түшүрүп, бүткөн боюндагы канды өзүнө жуудурат. Аял кабак кашын каршы салып үшкүрүп, кайнесин тилдей берет. Жеңе, жүр атаңкына. Кудай бардыр, Куудул сага. Ушул кейпим менен уялбай төркүнмө кантип барам? Кылгытты кылдың. Кой, анда бетиң айыккандай ээрчитип барармын. Жүр үйгө кайра кетели, дейт куйруучук жеңесине. Жеңеси ыза болгонунан буркурап, ыйлай орто жолдон кайра тартат. Көкжал Кукең кылгылыкты кылып, кылжып менен бууп салат да, жагалданып жеңесин жандап бастырып келе берет. Булар өз айылына жакын калганда, Кукең жай бастырып, салпал жеңесинин артта калат. Агасы үйдөн чыга калып, аялынын атын алмакка утурлай басты. Аялы бышактап ыйлап аттан түшөт. Ой, сага не болду? Эмне кайра келдиңер? Эри аялынын айрылган жүзүн көргөндө чочуп кетет. Караңгүн. Ой, бул эмне шумдук? Сенин бетиң ким айра чапты? Айт. Аялы унчукпай ыйламсырап, көз жашын кылгыртып. Тиги оңбогон иниң, ботом, атаң өлдү деп угузуп, ушуну кылды. Куудул судулу жок эле бөлөк бирөөнү кошуп берсең деле болмок экен. Мына сулуу өңүмө так түштү. Фу, деди бышактап. Эри бир күлүп, бир бозорду. Ал ачуусу келгенинен эрдин кесе тиштеди. Дей берди да, анан аялынын жанына барып, анын өңүнө ишенбегендей тиктеди да, атаны кой, бетиң бузулуп калган тура. Билдим. Бу баягы сен аяп бербей койгон көрпөнүн айынан ал сенден өчүн алган го. Анда аялы бышактап жатып, ооба, деп башын ийкеди. Ошону бербей койду деп ушинтсе керек. Ошого кекерлеп ушуну кылды эниң. Бетим, кайран бетим. Аңгыча булардын жанына куйруучук келди эле, агасы айласыздан күлдү. Ой куйруучук, бул эмнең? Кудай каргагыр жеңеңди таптакыр союп таштаган турбайсыңбы? Абаке, менде не жазык? Баратсак жолдогу бир айылдан чуу чыкты. Аны укканда жеңем атам дүйнөдөн кайткан экен деди да бетин апчып алды. Өзүнөн деле сурасаң, мен бетиңди тыт дегеним жок. Сага бет керек экенин билбейби? Ботом, чебер десе боло, деди Куудул. Агасы селдейип калды. Эмне дерин билбей, солк этет. Эй жинди, сен жеңеңен көрпө сурадың эле. Ошону бербей койгонго чочуп ушуну кылгансың го, я. Куйруучук аны тиктеп тамшанып туруп, абаке, жеңемин кара башынын соо калганына сүйүнсөң. Ал ачуусуна чыдабай, дагы бир жерин керектен чыгарабы деп мен корктум эле, дей бергенче агасы, бу дагы бир балени баштап жибербегей эле деп шашып кетти. Ой, болду. Кой. Деги эсен соо келгениң мен ыраазымын дептир. Чыгарманын соңу.